Бишкекте белгисиз эркек киши кыз кишини чапкан, кыз жерге жатып калса дагы аyoосуз сабаганы видеого даана түшүп калган. Кара Балтада кайрадан үрүү учуран окуя катталды. Кароосуз калган үйдүн ичинен 48 жаштагы эркек кишинин жансыз денеси табылды. Ички иштер министрлиги мыкаачылык менен 2 адамды өлтүргөн бала кандай өлтүргөнүн жана үйгө кандай киргенин айтып берди. Ушула жамашы жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астына койду, караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте белгисиз адам көчөдө кызды сабап кеткен. Окуя кече саат 23:00 Фрунзе менен Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Белгисиз адам бир нече жолу ургандан кийин ал кызды жыгып, сабоону уланткан. Жолдогу адамдар тез жетип келип кийлигишкен. Бирок ал кызды жолдун ары жагына токтоп турган унаага сүйрөп барган. Ал унада дагы бир эркек болгон. Дагы бир нече өтүп бара жаткан адамдар жардамга келишкен. Кыз унадан чыгып кетүүгө үлгүргөн. Алар бири-бирин тааныганбы же жокпу белгисиз. Жабыркаган кыз жардам берүүгө жетип келген аялдар менен кетип калган. Кара Балтада кароосуз калган үйдөн 48 жаштагы кишинин сөөгү табылды. Кара Балта шаарынын ауыр токмоктон каза болгон жарандан сөөгү табылды. Бул тууралуу бүгүн 8 октябрда Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 6 сентябрь күнү саат 7:29 чамасында Лермонтов көчөсүндө жайгашкан үйдөн 48 жаштагы кишинин жансыз денеси табылып, денесинде жаракаттары бар экендиги аныкталган. Аталган факт ден соолукка оор залал келтирүү менен кылмыш иши козголгон. Тергөөдө маркумдун туруктуу жашаган жери жок экени, аталган үйдө тагыраагы кароосуз калган тамда жашап жүргөндөгү такталган. Ошондой эле мурунку күнү белгисиз жаран менен алкоголдук ичимдигин ичип жүргөндүгү аныкталган. Натыйжада шектүү катары мурда соттолгон 33 жаштагы киши кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кылмыш иши боюнча соттук экспертизалар дайындалып, тийиштүү тергөө иштери уланууда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ички иштер министрлиги 2 адамды өлтүрүүгө шектүү үйгө кантип киргенин, кантип өлтүргөнүн айтып берип жатат. Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын башчысы Султан Макилов Бишкектин Агордо 3 конушундагы үйдө 2 адамды өлтүрүүгө шектүү кармалганын билдирди. Кылмыш иши министрдин көзөмөлүндө. Коопсуз өлкөнүн камералар аркылуу шектүү кармалды. Далилдер алынып жатат. Үйгө жылаң аяк кирген экен. Кан болгондо издери калыптыр. Бутунун өлчөмү дал келип жатат. Кантип чаап, кантип өлтүргөнүн, кантип киргенин, анан кийин каяка барганын айтып берип жатат, деди ал. Булак Серепкежи. Жеткинчек кызга ыдык көрсөтүүгө шектелген 41 жаштагы жаран окуя боюнча үн катты. Ыдык көрсөтүүгө шектелген 41 жаштагы Азамат Биялиев аттуу жаран Супер KG медиа порталына кайрылып, окуя боюнча түшүндүрмө берди. Анын айтымында жабырлануучунун апасы тарабынан жазылган арызда көрсөтүлгөндөй, ал 6 жаштагы кызга жыныстык мүчөсүнүн сүрөтүн жана башка уяттуу видеолорду жиберген эмес. Ал арыз жазган жабырлануучунун апасы менен жарандык никеде жашашкан. Алардын видео байланыш аркылуу сүйлөшүүсү учурунда сүрөткө тартып алып, ошол фотону кызыма жиберген деп айып жатканын айтууда.
Шектүүделген киши жубайынын кызына эч кандай уят сүрөт, видеолорду жибербегенин, буга далил толук материалдары бар экендигин кошумчалады. Биалиев экинчи топтогу майып экенин билдирип, буга чейин атайын даярдыктагы полкто эмгектенгенин кошумчалады. Эске салсак, буга чейин биздин медиа порталга жабырлануучу тараптын адвокаты Бишкекте 41 жаштагы киши тарабынан жеткинчек кызга ɨдык көрсөтүү болгонун айтып берген эле. Аталган окуя боюнча 1 май рипке кайрылганыбызда факт тергөө кызматы тарабынан каттоого алынып, текшерүү иштери башталганын билдиришти. Азыркы учурда тиешелүү экспертиза дайындалып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери уланууда. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Күндөрдүн биринде дагы таксовать этип, аларча эс алуу борборунун астында тургам, заказ күтүп отурсам видеозвонок менен чалып, тоодо билесиздер, эми шаардагыдай заказ түшө бербейт, эми баргандан кийин пустой келбейм да, мен дагычы, мен да оокат кылайын деп иштеп жүрөм. Ошол жерде заказ күтүп отурсам, мага видеозвонок менен чалып, качан келесиң деди. Нургиза. Мен кечинде келем дедим, сагынып кеттим, келчи деди. Мен айттым, менин планым бар, 5000 сом чыкмайынча келбейм. Мен ошондой план коюп иштейм өзүм. Чыккандан кийин жумушка 5000 сом тапмайынча үйгө келбейм да. Эми мен өзүм максатым бул. Билесиң да, эми планым бар, 5000 сом тапканча келбейм дедим. Келбейм десем, анда сагынып кеттиң, тиягын көрсөтүп койчу деди. Баягы коомчулукта ачыгын айтпай эле кой. Мен кой жинди тигинде мына атталки болсо, анан эми баягы любой аял менен күйөөсү эми кандай мамиледе болот, ал жеке алардын иши да, коомчулуктун иши эмес. Анан доли секундага монтип көрсөттүм, сизге көрсөттүм, что ана скриншот бети менен жашынакай болуп турат сүрөткө. Ошону көрсөттүм, көрсөтүп коюп эле дальше билбей эле скриншот кылганын мен билген жокмун. Сүйлөшүп бүткөн телефонду койгондон кийин эле моментально мага ошол сүрөттү, скринди жөнөттү. Мен ошол жерде жазып атам, сизге көрсөттүм. Жинди, туура экенсиң деп күлүп жөнөттүм. Мами скину деп жазып турат. Калган перепискасы менде жок. Себеп биз урушуп кеткенден кийин мен эме аны жазып чала бергенден заблокировать этип туруп, анын телефонунан удалять этип таштагам. Бишкек шаарынын кеңеши депутаты. Вы же нарушили закон. Я говорю, не пьясь, убери камеру, не надо снимай. убирать. Стоит как это самое, в цирке он. Отвечайте, почему такая вот у вас слабая работа? Уважаемые коллеги, тоже, пожалуйста, давайте направим о законности назначения муниципальной инспекции, начальника муниципальной инспекции. Почему? Потому что с солдата сразу генерал, я не могу понять, и поэтому работа не проводится, нету опыта на сегодняшний день исполняющего обязанности, и работа вся муниципальной инспекции идет на спад. Отчет муниципальной инспекции неудовлетворительный. Не то, что неудовлетворительный, единица ему. Не знает и не понимает смысл этого всего. Уважаемый депутат, на личность не переходите, я прошу вас. Не надо на личность переходить. Суббодинация. Вот я же говорю, на личность не надо. Сизге суроо берген жок. Микрофонду өчүп коюңуз.